Биз өз берүүбүздү алдына карай улантабыз. Эгерде сиз жумушка шашып турган болсоңуз, же болбосо кандайдыр бир жака сапар тартуунун астында турсаңыз, анан кандай бир кызыктуу өткөзүп ийдим, же болбосо кандайдыр бир кызыктан көрбөй калам деп кыжалат болуп турган болсоңуз, эч качан ойлонбоңуз, эч кандай ойго батпаңыз. Анткени биздин берүүлөрдү түштөн кийин кайталоодон саат 3-төн 5-ке чейин көрө аласыз. Анан дагы YouTube каналыбыздан УТРК Чүй деп коомдо болуп турган жаңылыктарды, кызыктуу маалыматтарды, биздин маектерди көрө аласыздар. Ал эми биз эфирибиздин башында айтып кеткендей эле, мугалимдер майрамы каалоо тилек айтып, кандай бир ардактуу кесип экенин айтып, ошол жөнүндө дагы да бир кененирээк бир маалымат алалы, кененирээк бир куттуктоо айтып, кененирээк бир маек куралы деп биздин эфирге конок катары чакырып олтурабыз. Айнура Мамытова айым. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиз. Рахмат. Маанайыңыз кандай? Кош келдик. Абдан жакшы. Майрамга жараша да маанайыңыз Майрамга жараша маанайыбыз жакшы. Биздин дайыма маанайыбыз жакшы болуш керек. Ошондон пайдаланып, жалпы кыргыз элибизге кутмандуу таң каалайбыз. Таңыңыздар кутмандуу болсун. Күнүбүз берекелүү болсун. Анан жалпы мугалимдерди, кесиптештеримди бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Сизди да куттуктайбыз, эжеке. Кош келиптирсиз, убактыңызды бөлүп, ушундай бир сонун маек куруп берели деп атабыз. Өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз эми. Өзүм 1977-жылы педагогдордун юбилейсинде туулгам. Мен тайнем да мугалим, тайкелеримдин бардыгы мугалим, өзүм апам дагы мугалим. Ошо мен Каракол педагогикалык окуу жайда билим алдым. Алгачкы билимим башталгыч класстардын мугалими. Экинчи билимим деле мугалимдик кесип, кыргыз филологиясын бүткөм. Тыныстанов атындагы Караколдогу. Андан кийин экономфакта аяктадым, экономический факультет улуттук университетте. Ошонан менин кесибим жалаң мугалимдик кесип. Демек үй бүлөңүздө да, жакындарыңызда андан мугалимдер көп экен. Ардактуу кесип, сөзсүз ардактуу кесип. Мугалимдик кесип бир ардактуу, анан түйшүктүү деп коюшат. Балдар менен иштешкен өзү оңой болбосо керек, Балдар менен иштеш оңой эмес, бирок ар бир сиз айткандай ар бир кесип ардактуу дегендей, өзүңдүн кесибиңди сүйсөң, ал түйшүк деле түйшүк болбойт да. Эми түйшүгү бар артында, баардык нерсенин түйшүгү бар да. Көчөгөнүн артында сиздердин деле кесибиңиздердин түйшүгү болот дегендей, өзүңүздүн кесибиңизди түйсөңүз, эч кандай түйшүгү баардыгы унутулуп калат, көзүбүз. Туура айтасыз. Сиздин бул жакта китептериңиз бар. Улуу тилек, Ур тамыр жана 2011-жылы ошол жаш калемгерлердин башталыпсыз, же болбосо окуучу уул кыздардын ырларынан жыйналган Жан дүйнө жаңырыгы деген, Нураным Манас деген ырларыңыз жана алгачкы китептериңиздин бири бул жакта Аалам нурлары деген сонун китептериңиз бар. Мугалимдик кесип эмес, жада калса акындык жаатынан да эмгектенип келесиз. Мугалимдик кесип менен бул акындыгым, өнөрүмдү да алып келтам да. Биз мугалимдер агартуучубуз да. Анан ошол акындык менен ошол мугалимдик темди бир алып келтам да. Элдерге жашынака ыр жазып, окуучуларымды ыр менен тарбиялап дегендей. Бул китеп мына Жан дүйнө жаңырыгы деген. Бул Райымберди уулу Эсенболот деген жаш акын бала, калемгер. Баарыбыздын башыбызды бириктирип туруп ушул китепти 2011-жылы жарыкка чыгарган экен. Баш сөзүн Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Раматылык агайыбыз Зайырбек Ажыматов баш сөзүн жазган экен. Ошондон кийин 2014-жылы Өздүк автордук китебиңиз. Өздүк автордук китебим. Ырлар жыйнагы. Ырлар жыйнагы. Аалам нурлары аттуу ыр жыйнагым чыккан. Андан кийин Улуу тилек, Ур тамыр деген китебим жарыкка чыкты. Бул 2019-жылы. 2019. Жана дагы бир китебиңиз. Жана бул китеп Манас менин ураным деген ат менен чыккан 22-жылкы китеп бул.
Жакын эле китеп. Андан кийин мына менин Баатыр эне мугалим Турсунбүбү жана анын урпактары деген китебин чыгардым. Бул киши сиздин тайнем болот. Бул киши да мугалим болот. Бул киши дагы мугалим. Мага мени тарбиялап, ата ордуна ата, эне ордуна эне кылып тарбиялаган. Ушул Нарматова Турсунбүбү тайнебиз. Анан сыртындагы сүрөтүн карабайсызбы? Бул ташта бактарак бүрдө өсүп атат. Бул тайнебиздин жашоо турмушта жеңил болгон эмес. Ташта мына бактарактар жайылып, мөмөлөр бир бүчүр байлагандай эле тайнебиз. Демек, кандайдыр бир учур болсо деле сөзсүз өнүп өсүүгө болот, Болот деген. Эгер каалоо болсо. Эгерде каалоо болсо. Кесиби мугалим Ысык Көл областынын Түп районундагы Кең Суу орто мектебинде 40 жыл мугалим болуп иштеген. Анан мен жакында эле теги интервьюну көрүп атам. Садыр Жапаровдун, биздин президентибиздин биринчи мугалими Шура эжей деп берилип атат. Бирок ал Шура эжей туура мугалими, бирок 5-класстан баштап берген мугалими да. Негизгиси А деген тамганы арипти тааныкка мен тайнем ушу Нарматова Турсунбүбү экен. Муну деле жакында билдим. Бул китепке кирбей калган. Айылдагы үйгө барсак, тажеңем айтып атпайбы? Эски килемди көрсөтүп сөз болуп кетти анан. Килем ошо деле илинип турат дагы деле. Ушуну Садыр Жапаров берди эле биринчи мугалим деп, депутат кезинде депчи. Апе, мен тайнем биринчи мугалим турбайбы деп. Жакында эле билдим. Демек, тайнеңиз биздин президентибиздин башталгыч класстагы мугалими, андан чоң класска 5-класстан өйдө жагына жана сиз айтып кеткен Шура эжеи, ал эжеке бизди да окуткан. Анан бул таятам болот. Таятам кесиби мугалим эмес, анан бул Нарматов Фазыл деген таекем. Таекем ошо Түп районундагы Кең Суу мектебинде көп жыл директор болуп иштеген. Ошол мектептин салынышына чоң зор салымын кошуп, бүт өмүрүн ушул мектепке арнаган. Белек алса өз албай мектепке, даяр эле жанын кошо берерге, кедей болчу жупун эле кийими, билим үчүн окуучунун төр эле деп жазган эле мыкты. Өзү да ыр жазып, Жок, ыр жазчу эмес. Бул менин бул китептин автору дагы менмин. Бул түзгөнүм. Менин тайнем арна ушу китепти арнап чыгарган. Бул да жаңы китеп. 2024-жылы. Бул менин апам менен атам. Сону сиз мугалим апам дагы. Негизи эле агартуучулардын үй бүлөсүнөн экенсиз. Анан бул жерде дагы тайкем бар. Тайкемдин сүрөтү кайда кетти? Раматылык болуп кетти. Бул дагы Кең Суу орто мектебинде мыкты мугалим болуп иштеп, бирок тилекке каршы дүйнөдөн эрте өтүп кетти. Шорков абыл. Бирок артында канчалган балдарды калдырып, балдарга багыт көрсөтүп, жашоодо өз ордун тапканга жардам берди. Ооба. Анан айтып калдыңыз, мугалимдер майрамына карата ыр жаздым ушул бир жанакы не деп коет, эргүү келип, илхам келип. Ушул ырдын жаралышын жана окуп берсеңиз, биздин мугалимдерге бир белек катары. Окуп берейин. Негизи эле бул китептин баарында эле мугалимге арналган ырларым көп барбын. Анан мени кечинде чакырып калдыңыздар да телевидениянан, түндө түшүмө багы арбак сезет дегендей тайнем түшүмө кирип, анан түндө 3-тө ойгондум дагы аябай жоопкерчилик болчу да. Мисалы үчүн мен Түп районунда Санташ орто мектебинде алгачкы эмгек жолун баштагам. Мен мектепке кетерде менин планымды текшерчү. Анан кээде жетишпей калган болсом өзү жазып берчү. Плансыз мектепке барба депчи. Анан ошо сездиби, айтор түндө түшүмө кирип, анан 3-тө эле уйкум канып каптыр. Анан жөн түшүмө кирген жок. Ошо мурунку ырларым эмес, жаңы ырларды жаз деп атат окшойт деп. Мына түнкү 3-тө жаралган ыр. Бүгүн жаралган. Ойгоно эле ушуларды жараттым мугалимдердин майрамына арнап. Мугалимдер куттуу болсун майрамың, дыйкандардай эмгектенген жайдарым, колдо кетмен жүрөк күрөк кармап жүргөндөй,
ак эмгектин көтөрөсүң байрагын. Суу кечесиң, ысыгында муздагын, түйшүгү көп, түшүмү мол гүлбагың. Өз кесибин сүйгөн үчүн сүйкүмдү, окутасың улуусунда урпагын. Тазим этип заманынын баатыры деген наамга ар бириңер татыктуу, колдон келсе көңүлүңдү гүл кылып, тагат элем алтын, гавхар, жакыттуу. Бирок бул да сиздер үчүн арзыбайт. Ден соолугуң ченебеген чоң байлык, оорубайлы, көп жашайлы бактылуу, көтөрүлсүн маянабыз бир айлык. Анан 40 балам бар деген бул да жаңыр. 2 күн болду жарым. 40 балаңыз. Менин 40 балам бар. Бул окуучуларыңыз жөнүндө. Бул окуучулардын жөнүндө. Көп балалуу болсом деген кыялым, ишке ашып көп балалуу убагым, таекемдин апамдын жолун жолдоп бала окуткан курагым. 40 балам бар, 40 баланын кыялы, бир үбүлө болуп калган сыягы, тарбиялуу, билим кенин алууга, биздин мектеп балдарымдын уясы. Баласы көп, баатыр эне мугалим, бул кесипти тандап ишин уладым, иштей берем, ден соолугум чың болсо, Кудай берсе өмүрүмдүн узагын. Сон эжеке кандайдыр бир өзгөчө керемет мааниге сонун чыгарма болуптур. Бир күндө болуп жаралган, Бул ырым 2 күн болду. Муну бул мугалимдин аттуу ырымы бүгүн жаралды. Түндө жаралды. Бул деле бир келсе керек эргүү, Эргүү келет. Калган убагыңызда эле отуруп жаза калбайсыз. Жазбайм. Эгерде мен мындай өзүмдү кыйнап жазсам, анда жакшы жаралбай калат да. Жасалма. Купулуңузга толбой калат. Өзүм купулума толбойт. Кыйналуу менен убакыт дагы өтө көп болуп кетет да. Анан эргүү келгенде өзүнөн өзү кагазга шудурап, шуудай болуп, өзүмдүн жүрөгүмө дагы жагып, сонун ырлар жаралат. Сонун эжеке, мугалимдик кесипти канча убакыттан бери аркалап келесиз, ардактуу кесипти? Ардактуу кесипти жалпы 26 жыл болуп калды го. 26 жыл. Улуттук университетте, жогорку окуу жайда да иштедим, ал жакта 10 жылда иштедим. Ал мектепте 16 жыл болуп калды иштегеним. Демек, окуу жайды бүткөндөн кийин эле ошол улуттук университетте мугалим болуп эмгектенип калдыңыз. Же болбосо ага чейин айылда Түп районундагы Санташ айылынын Алумуканов атындагы мектепте менин эмгек жолум башталды. Ал жакта мектепте мугалимдер мени аябай тарбиялашты. Ошолордун тарбиясын алып, негизги фундаментим ошол жерден курулду десем болот. Ошол мугалимдериме, кесиптештериме ошол эфирден пайдаланып салам жолдогум келет. Алыскы Санташ айылындагы мектептеги кесиптештериме мен аларды аябай жакшы көрөм. Азыркыга чейин жүрөгүмдө бар. Анан ошол эле Кең Суу орто мектебинин мугалимдерине дагы салам жолдойм. Анан кийин мен мектепти Кант районундагы Туз айылында аяктадым. Бирок айылдагы мугалимдер менин ыр жазарымды көп байкашчу эмес, же байкатчу эмесминби? Бирок ушул Кант районуна келгенде, Кант районунда Туз айылына келгенде, Абылгаз деген агайыбыз бар болчу. Азыр деле бар. Ошол агай кыргыз тили адабиятынан берчү эле. Ошол агай билип калды мен ыр жазганымды. Анан баягы мен талантымды билгенден кийин мен аябай көтөрмөлөдү. Бизге эмне жакшы эле сөз да. Мен негизи ыр жазганымды тайнем билчү. Анан тайнемди аябай мактап, мен негизи же мага эле мындай мактоо сөз жагабы билбейм, мындай мактаган сайын аябай. Мен негизи ошо бала кезимде тайнем мени мактаса экен деп ошо тайнеме жагым келчү да. Негизи эле адам баласына жакшы сөз, мактоо сөз өзүнүн чоң таасирин тийгизет го деп ойлойбуз да. Ошо тайнем, ошо талантыма талант кошуп, шыгыма шык кошуп, дем берип жүрчү. Андан кийин эле мугалимдер билчү эмес, ошол Туз орто мектебиндеги Абылгаз деген агайым билип калып, анан ошол агай классыма
эң биринчи акындык өнөрүмдү таанытып, бул кыз кийин келечекте чоң акын болот деп багыл келечегимди айтып койгон болчу да. Айткандай эле мына китептерди чыгарып отурасыз. Ошол агайыма дагы аябай саламымды айтам, чоң салам айтам, чоң рахматымды айтам. Мугалимдериме тазим кылам дегендей, өзүмдүн мугалимдериме. Сөзсүз эжеке мугалимдерге сөзсүз терең таазим, терең урматтоо менен кайрылганыбыз дурус болот деп ойлойбуз. Демек сизде ошол окуп жүргөндө эле ыр жазууга кызыгууңуз пайда болуп, ошол кезден бери жазып келесиз да? Ошо бала кезимден эле жазчумун. Бирок бала кезде ошол тайнеме окутчумун, анан тайнеме окутпаганды уялчумун, негизи тартынчак кыз болчумун. Аны эч ким окутпай туруп, өзүм окуп, көбүнчөсүн кайгырганда жазчумун эмнегедирчи. Өзүм боруп багыл ата энеден айрылган баягы трагедия да бала үчүнчү. Сыртыңан ата энеси каза болуп калды, тайнеси, тайлары эч нерседен кем кылбай, анча-мынча аталуу энелүүдөрдөн бийик кылып багып атат деген менен ата эненин жок болушу эле бала үчүн трагедия. Аны мындай башынан өткөргөн адам гана билет да. Анан ошондо мен баягы кусалыгымды бардыгын ыр аркылуу жазып, өзүм окуп, өзүм боруп, анан ал ырды эч кимге көргөзбөй, анан айылда полдорундай тешиктер болот. Ошака эч ким көрбөсүн ошака салып жиберчүмүн да. Негизи ошол адам булукканда же болбосо кандайдыр бир кубанычты көргөндө же бир сүйүнүчтүү кабар укканда сөзсүз чыгаргысы келет экен да. Кээ бир инсандар ошол бирөөгө айтып алат экен, же болбосо жарыялап ачык эле айтып, кээ бир инсандар ушул ырга жазып эч кимге сырын бөлүшпөй, ырга жазып гана ак парак менен сырын бөлүшүп, ошол жактан анан жазып бүткөндөн кийин гана жеңилишет деп айтып коюшат, Мен ырды жазам, чыгармалар да жазам. Бирок сөзгө келгенде баары чоргокмун да, эмнегедир. Алыкул Осмонов да ошондой болчу экен да. Бирок эң негизги менин устатым Алыкул Осмонов десем да болот. Анын ырларын окуганда мен окуп алып ыйлачымын. Анан ошол ыйлап, ошол ырларына таасирленип, анан ырларды жазып баштаганымда ошондон да. Алыкул Осмонов да бир аябай бир мындай тагдыры, курч сөздөр менен, учкул сөздөр менен жазган да. Анын да тагдыры татаал болуп, албетте анын тагдырындай тагдырды көтөрүш кыйын. Ошо тагдыр акын кылган адам да, ошол ырларды да таасир этти дегендей. Анан мектеп жаатына кайтсак, ушул билим берүү жаатына кайтсак, балдар менен азыркы учурда балдарды карасак, ар биринин колунда уюлдук телефон. Биз ойлоп калабыз, уюлдук телефон бул ошол ата энеси кабатыр албасын деп мен мектепке жеттим, же болбосо мектептен чыктым, бул жака келип калдым, жетип калдым, ушундай бир кабарларды жеткизип турса, же сабакка керектүү бир маалыматтарды алып турса, бул жакшы. Бирок ошону ал тараптан эмес, башка тараптан балким жанакындай оюндарды көчүрүп алып, же болбосо башка бир сабакка тиешеси жок, же болбосо өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн колдонгондор да болушу мүмкүн. Ошолордун сабакка кандай таасирин тийгизет ошол окуучулар ушинтип уюлдук телефон аркылуу туура эмес колдонгондор? Мен азыр учурда Бишкек шаарынын 19 жалпы билим берүү мектебинде иштейм. Буга чейин дагы 50 ушу Бишкек шаарындагы 50 мектепте иштедим, жалпы билим берүү. Анан мен окуучуларды байкагам себепсиз айткандай туура уюлдук телефон алып келишет. Бирок мен баягы аябай строго кармайм, катуу кармайм окуучуларымды. 50 мектепте мен 5-класстан өйдө, 5-класстарга класс жетекчи болдум. Мен келгенче, сабак башталганча эле уюлдук телефондор менин столума тизилип калат эле. Азыр менин классым 3-класс болду, буларды 1-класстан алгам. Мен киргенде эле, сабакка киргенде эле келишет да, автоматтык түрдө мен столума коюшат телефондордучу. Ошол тартипке көнүшкөн. Ошол тартипке көнүшкөн. Себеби мен аларды албай койсом, ата-энелери чалып качат, алагды кылып, балдар ойношот. Ошол жок дегенде мектептен телефонду колдонушпай, үйдөн колдонот да, баары ата-энелер уруксат берет. Же болбосо сабак учурунда тоскоолдук жаратып, сабакка көңүл буруусу башка жака кетип калат. Анан
Бул телефондун пайдасы да бар. Көп маалыматты ушу телефондон алышат. Мунун жакшы дагы жактары бар, бирок зыяндагы жактары болуп атат да. Бирок ошол колдоно билсе гана жакшы жагы. Колдоно билсе гана анан мен азыркы окуучулардан эмнени байкап атам? Унутчаак. Унутчаак болуп калышты аябай. Ушу мен ойлоп атам, ушу телефондон эле көрүп атам да менчи. Мен аябай жакшы түшүндүрүп берем, түшүнүшөт. Анан түшүнгөндөн кайра түшүнүктөрүн мага кенен кылып айтып беришет. Ырларды жатташат. Эртесинү сурасам, кайра жок болуп кетип атат да, мен болуп. Балким сиз айткандай, балким ушул мен ушу телефондон көрүп атам да, ушу телефондун таасири болушу мүмкүн. Анан кичинекей балдардын тилдери жакшы чыкпай жатат. Алар телефонду жаңы төрөлгөндөн кийин эле 1-2 жашта 1-2 жашка чыга элек деле 6 ай 5 айында эле ата-энелер тиги колдоруна өздөрүнүн мындай эмнеси үчүн эле балким сиз айткандай туура чыгар. Балким телефон жок кезде балдар көчөгө чыгып өздөрүнүн тынчтыгы үчүн эле ошо берип коюшат дагы. Анан балдар телефон көрүп атышат. Анан дагы эмнени байкадым? Балдардын тилинде дефект бар азыр көпчүлүк. Мисалы үчүн мен 3 класс 5-6 баланын тилинде дефект бар. Дефект бар. Акыл сезимдери кабыл алуусунан начар. Сиз айткандай эле ошол 1-2 жашка чыга элек эле телефонду карматып коюп, өзүнүн башка жумуштарды бүтүрүп алайын деп, ыйлабасын же ыз салбасын деп. Өздөрү деле жок, башка жумушумду бүтүрө алайм десе, ата-энеси өздөрүнчө телефон, балдарынын ар биринде телефон, кичинекей лялькасында да телефон болуп калып атат да азыркы учурдачы. Бири-бири менен баарлашпай атат. Анан дагы чоң минус бул адамдар менен адамдар баарлашпаса, тил сөз байлыгы дагы сөз байлыгы же болбосо тилдин эрте чыгышы жаш балдар үчүн сөз байлыктары жок болуп калып атат. Китеп окугулары келбейт, китептерди карагылары келбейт. Мектепке келгенде мен айтып берем, туурап айтып берем. Ошондо аябай кызыгышат, бирок үйүнө баргандан кийин ата-энелер баары бир деле телефонго уруксатын берип коюшат да. Эс тартып баштагандан телефон менен отурса, бирөө менен баарлашпайт, көчөгө чыгып ойнойт. Олтурганда мындан 10 жыл илгери башкача болгон, мисалы тамактанып отуруп деле бири-бири менен сүйлөшүп, артынан апа антип, атамын тип деп сүйлөп тили бат чыккан. Азыр кечке телефондо отуруп, эч кимге сүйлөбөйт, эч ким менен сүйлөшпөйт. Ошонун айынан деле тили кеч чыгып атышы мүмкүн. Тилдери кеч чыгып атат. Анан тилдери бул англис тилинде чыгып атат балабыз дейт. Биз үйдө кыргызча эле сүйлөйбүз. Анан балабыз орусча сүйлөп калды дейт. Балдар менен баарлашпаса, телефон менен сүйлөшүп атса, телефондогу мультфильмдерди англисче, орус тилинде көрүп атса, анан кыргызча чыкпайт да анан. Башка тилде чыгып калып атат да. Туура айтасыз. Анан ошондой окуучуларды магап келишет. Өздөрү кыпкыргыз, ата-энеси кыпкыргызча сүйлөшөт, балдары кыргызча билбейт. Ушундай учурларга кандай өзүңүздүн ой пикириңизди, кандай кылса ушундай бир көйгөйлөрдөн арылат деген ойду айтып кете аласыз? Эгерде ар бир адам баласынын келечегин ойлосо, бала менен сүйлөшүш керек. Кенедейинен эле ата, апа деп сүйлөтүп, телефон бербей, көчөгө чыкканда дагы кандай балдар менен ойноп атат, кайсы тилде сүйлөшүп атат. Үйгө келгенден кийин баарлаш керек. Ата-эне дагы телефонду карап, баланы көңүл бөлбөй койбой, бала менен сүйлөшсө, кыргызча баарлашса эле, кыргызча эле тили чыгат. Ошо тилге көп көңүл буруш керекпиз да. Анан биздин тилибиз өзүбүз кыргыз болгондон кийин тилибизди биз сыйлабасак, биздин тилибизди ким сыйлайт дегендей. Туура айтасыз. Тилибизге мен ошо кийинки учурда ошо тилибизге аябай көп кейип атам да. Анан ошо мактанабыз биз ичкеде. Биз кейибейбиз тескерисинче. Менин балам кыргызча билбейт деп сыймыктанабыз да. Ошо сыймыктанбай тескерисинен кейиш керекпиз. Өзүң тилиңди билбесең, башка бирөө сыйлабайт. Туура айтасыз. Негизи эле тил билген жакшы. Ошол чет тилдерин, орус тили болобу, же болбосо англис тили, же болбосо дагы башка тилдерди билген жакшы. Бирок эң биринчи өзүбүздүн тилибизди билген дурус. Канча тил билсең ошончо адамсың дегендей. Бирок эң башкысы өзүбүздүн тилибиз. Эң башкысы өзүбүздүн тилибизди билиш керекпиз. Туура айтасыз. Айтып калдыңыз, жазуучулар союзуна мүчөсүз. Канча убакыттан бери мүчө болуп келатасыз? Мүчөлүктү жакында эле алдым.
значогумду коем. Кут болсун сыйлыгыңыз. Бул мүчөлүккө өтүш дагы мага эмгектерим дегенде. Сөз ушул эмгектердин артынан. 10дон ашык 10 чыкты, клиптер чыкты дегендей ырларыма. Анан ошолордун аркасында конкурстарга катыштым. 2-3 жыл мурда Дилгир деген сынак болгон. Акын мугалимдер. Мугалимдер, бирок ошолордун ичинен акындар да. Акын мугалимдерден мындай конкурс сынак уюштурушкан. Ошо сынакта райондук конкурста мен 1-чи орунду алдым. Ал эми шаардыкта 3-чү орунду алдым. Байгелүү орунду алдым. Андан сыртка деле көп эле конкурстарга катышып жүрөм. Анан былтыр тапшырдым. Тапшырып, өзүмдү көрсөтүп, баягы эмне иштерим бар, эмгектерим бар дегендей. Ал көшөгөнүн артындагы нерселерди айтпай эле коеюн, кандай кыйынчылыктар менен өттүм. Бирок Кудайым буйруп, жолумду ачып. Жакшы. Жанагы дагы бир нерсе, мугалимдик кесип, мисалы мен өзүмдүн апам деле мугалим, 30 жылдан бери мектепте балдарга билим берип келет. Билем да кандай түйшүк, кандай айтканда нерв кетет, канчалаган бир түйшүк да. Анан сизде кандай ошол мугалимдик кесип менен бул чыгармачылык жакты бирдей алып кетүү өзүнүн кыйынчылыгын жаратпайбы? Кыйынчылыгын жаратпайт. Мисалы үчүн мугалим экинчи эне деп коет го. Ооба. Ана мен өзүм деле балдарым бар. Менин да кичинекей балам бар. Бирок мен эмнегедир үйгө келгенде мен баламды эмес, көбүнчөсүн тиги мектептеги балдарымды көрөйм да. Бул балам жетишпей атат, бул балага кандай кылсам, мунун апасы менен мындай сүйлөшсөм, бул баланын ден соолугун каратыш керек деген. Ден соолугуна чейин ойлоном, бул бала эмне үчүн кабыл алуусу начар болуп атат депчи. Анан түйшүк болот албетте. Түйшүгү болот. Түйшүгү деген эмне? Түйшүгү мен бала окуткан мен үчүн түйшүк эмес. Мен үчүн дайыма айтып келем, баланы окуткан өзүнчө рахат. Алардын дүйнөсү, жан дүйнөсү башкача. Чоңдорго караганда алардын жан дүйнөсү таптаза. Жаш балдар кандай нукка түшүрсөң, ошондой нукта тарбияланат. Анан биз жөн эле сөз менен тарбиялана берсек, балдарга жумсуз болот. Балдар деген тамырчы да. Балдар билинбеген менен психолог. Биз мугалимдер бизди психолог дейбиз, бирок балдар бизден өткөн психолог. Биз сен тиги жакшы бала бол, ууру кылба, кап сүйлөбө, ушак айтпа деген сөздөр менен тарбиялайбыз да. Туура эмес жолго барба депчи. Биздин сөзүбүздү карайт дагы, биздин жасап аткан мамилебизге, жүрүм турумубузга ошондон көбүрөөк үлгү алышат да. Бул эжеи деген өзү тиги бизге калп сүйлөө деп атат дагы, бизге эмне калп сүйлөп атат деп ойлонушу мүмкүн да туурабы? Ошон үчүн мен мугалим катары өзүмдү окуучулардын астында да дайыма тарбиялуу алып жүргөнгө, мындай өзүмдү тарбиялап жүргөнгө аракет жасайм. Сөзсүз үлгү алышат, үлгү алышат да. Биз дагы мектеп кезинде окуп жүргөндө ага эжейлер тилдеп койсо же бир аз урушуп койсо, башкача болуп эмнеге урушат депчи. Анан ойлоп калчук. Кийин анан ойлоп карасак, сөзсүз эле ошол мугалимдер бизди жакшы болсун, жакшы окуп келечекте бир жакшы бир кесиптин ээси болуп калсын деп эле урушчу экен. Ооба. Анан мен азыркы окуучулардын баягы мурунку окуучуларга караганда, азыркы окуучулар башкачараак да. Өздөрүнүн укугун коргой билишет, туурабы? Бизге караганда. Аныңыз үчүн. Анан мен мындай кылам да, ошо балдар сизге окшоп туура эмес кабыл албасын, кийинде жүрөгүндө калып калбасын деп, үйүнө баргандан кийин бул эже мени эмне урушту деп ойлобосун деп, дароо эле ошол мисалы үчүн тентек кылса, сабагын окубаса урушуп коем да. Урушкандан кийин сөзсүз сурайм кайра. Эмне үчүн мен силерди балдар уруштум деп. Анан айтышат, эже бизди деген жакшы болсун деп урушуп атасыз, жакшы окусун деп урушуп атасыз деп кайра
жооп беришет. Айтып кетпедиңизби, мугалим деген бул экинчи эне депчи. Ошондой эле сөз мугалимдер ошол эле багытта ушулар жакшы бир адам болсун, менин кеткен убактым, кеткен мээнетим, берген билимим жөн кетпесин, өзүнүн түшүмүн берсин деп эле тилдесеңиздер кээде тилдеп каласыздар. Аны туура эле кабыл алыш керек. Анын аркасынын баарында биздин баягы умтулуубуз адам кылалы, тартиптүү кылалы. Куштун эки канаты бар дейм да дайымачы. Куштун эки канаты бардай эле адамдын дагы бир жак канаты баягы билим, экинчи канаты тарбия дейм да. Сөзсүз ошол үйдө ата эненин орду тарбиясы, андан кийин эле жашоого эң көп багыт берүүчү. Эң биринчи тарбия дейм. Силер тарбиялуу болсоңор, анан билимге умтуласыңар. Же болбосо билим алып туруп тарбияңар жок болсо, баары аксап каласыңар, бийикке уча албай каласыңар. Же болбосо тиги билим алып туруп, тарбия алып туруп билим албасаңар, анда да аксап каласыңар. Сөзсүз эки канат бирдей болуш керек. Эки канат бирдей болуш керек деп, андан эң биринчи ошо тартипке көңүл бөлөм, андан кийин билимге. Анан кесиптештерим да көп эле айтып калат, мен колуман чоң классты аламынбы, кичинекей классты аламынбы, класс жетекчи катары. Же болбосо жөн эле предметтик катары деле кайсы класска сабак бербейин. Мисалы үчүн жогорку окуу жайларга иштеп жүргөндө дагы баягы студенттерге сабак берип жүрдүм да. Анан мени мактанбайын, кайсыл окуучуну, кайсы студенттерди окутпайын, менин колуман дайыма тарбиялуу окуучулар, ийгиликтүү, тарбиялуу окуучулар тарбияланат да, классым дагы тартиптүү болот. Сөзсүз эле ошол мугалим ага эжелерди уксак эле, ошолордун багыты менен кетсек, сөзсүз эле бир сиз айткандай билим деңгээли да жогорулайт, жашоого болгон көз караш да чоңоет. Анан жанагы дагы бир жолу дагы кошумчалайын, жанагы мугалим экинчи ата эне деп атпайбызбы? Анан мен мектепке барып эле кечке эле зеңкип эле тиги сабак өтө бербейм. Мындай болуш керек, тигиндей болуш керек депчи. Мен баягы рамкадан чыгам да. Рамкадан чыгып мен аларга эне да болом. Аларды кадимкидей кучактайм. Тентек кылып койсо бирибизден кечирим сурайбыз. Менден кетип калса мен кечирим сурайм окуучулардан. Кичинекей окуучулар мени кечирип койгучу, мен туура эмес кылып койдум депчи. Же болбосо алар келет, эже кечирип коюңузчу дешет, анан келе бетимен өпкүлө десем бетимен өбүшөт. Бул методиканы эмне үчүн колдоном? Анткени мугалим менен баягы окуучунун ортосунда мындай граница болуш керек, чек болбош керек деп, ошону сындырганга аракет кылам да. Балдар мектепке же болбосо сабакка азыр ушул эженин сабагы ушундайдан келбедим деп коркуп олтуруп, же болбосо аргасыдан келгенде эмес, өз мектепке сабакка чыгып келгени жакшы да. Эже урушканды да билет, эркелеткенди да билет дегендей, тиги сабактан качпасын дейм да. Анан багы энелик мээримимди ойготом балдарга. Булар менин балдарым депчи. Айтып калбадыңызбы же ондогон обон жазылды ырларыма деп, ошолор жөнүндө айта кетсеңиз. Бул да бир жакшы жетишкендик деп айтсак болот. Ондурлар жаралды. Анан клиптерим чыгып атат. Ким эле? Жанарбек Жамгырчиев, Турдубек ким эле? Аттарын унутуп калдым. Окуучуларда мен да унутуп атам аттарын. Көптөгөн ырларыңызда клиптер тартылды. Клиптер бар. Обондуу ырлар жазылды. Ондурларым бар, ондон ашык. Абдан сонун. Белгилүүрдөн Бакыт Мамаев деген агайыбыз. Огон жазып жүрөт. Обондорду ошол киши жазып берет. Ошол киши баш болуп. Көп эле кишилер жазды. Кайдан сизге сунуш түштү, ушул обон жазып көрсөк деп чалып байланышып сизге ушундай ырыңыз бар экен, обон чүрөлү дедик эле, ырдап чыгалы дедик эле деген сунуштар келди. Мен 2014-жылы поэзия кечемди бергенде ошол Бакыт Мамаев агайыбыз ушул китебимди алып, Алам нурлары. Ошондо мага да арнап, ал өзү дагы акын да, ыр жазат. Мага арнап ыр жазып, анан мен бул биринчи китебимде өтө кайгылуу ырлар жазып өттүрмүн. Кайгылуу ырлар жазып өттүрмүн. Анан ошол жерден Улуттук университеттин журналистика факультетидеги мугалимдер, Айбек деген агай бар, ошол кишилер мен аябай мындай колдошту да. Анан ошондо поэзия кечеси бүткөндөн кийин мага айтып атышпайбы?
кечке эле мындай кайгылуу ырларды жазбай, кечке эле бышактай бербей дейт ыйлап. Көңүлдүү деле ырларды жазбайсыңар депчи. Анан мен кийин угуп калдым да, кечке эле кайгылуу ырларды жаза берсең, жашооңдо ошо кайгылуу болуп кете берет деген сөз уктум да, ошого ынандым мен. Адам негизи кайгыра бербей, колдон келишинче позитивдүү күлүп жүрүш керек экен. Күлүп жүрүү бул сүннөт да болот келме. Күлүп жүрүү сүннөт деп айтышат. Анан негизи адам өзү баары жакшы деп айтканга чейин жакшы болбойт дейт. Жакшы баары сонун дегенде ана айылына чөйрөсүндөгү жумуштары жолбосо өзү да сонун болот. Анан сиз айткандай эле ошол билбей жатам жолбосо окшошпой турат, эмне кылышты билбей калдым. Андан ары да ошондой болуп кетет деп айтат да, сиз айткандай элечи. Анан айтып калдыңыз, шаңдуу ырларга өтүп калды. Шаңдуу ырларга керек болсо өзүм да ырдап калдым деймби. Мисалы үчүн кесиптештер менен отурганда ырларыңдан окубайсыңбы же калып эле айтып койбойсуңбу дегенде мен сөзгө чоркокмун деп атпаймынбы. Эми дайыма эле ырларым жанымда боло бербейт да. Анан мен ошондо эне жөнүндө, мугалим жөнүндө ырларымды ырдап берем. Анан кесиптештерим, тегерегимде отурган кесиптештерим мен чыгармачыл адам экенимди эле туура түшүнүшөт болуш керек. Кээде ар кандай ойлоп деле калышат болуш керек. Мындай шаңкылдап эле ырдап берип коем да. Көңүлдөрүн көтөрүш үчүн. Бизге да бир жакшы чыгарма окуп бербейсизби? Дагы окуп берейин. Дагы мугалимдер шаңдуу же болбосо бүгүнкү күндүн темасын алайык, мугалимдер жөнүндө. Мугалимдер. Балким сүйүү жөнүндө. Сүйүү жөнүндө. Негизи 3-4 китеп толтура ыр арасынан кайсысын окуп берсем деп тандоо деле бир кыйын болсо керек. Баары өзүңүздүн чыгармаңыз, баары жакшы. Биринен бири тиги жакшы көрүнөт дегендей. Бирок кайсысын окуп берсем деген. Из калтырсам деген ырымды окуп берейинби? Каным чуркап турган кезде жүрөктө, сүйүү жашайт сырлар сүңгүйт түнөктө, керемети бул өмүрдүн айтылгыс, махабат эй, гүл жашоомду жүдөтпө. Жашайм жашоо, кыялдарга мас болуп, үмүттөр бай, максаттарга жыктолуп, ой түрмөгүм ырга салып бөлөшөм, жүзүмдө жүз, көкүрөк курч, от болуп. Жаштык, өмүрүмдүн таттуусу, менин барым балдарымдын бактысы, из калтырсам ал күч толуп турганда, ошол болот жашоомдун эң барктуусу. Сонун эжеке. Балким сүйүү жөнүндө да окуп бересиз. Эмнегедир сүйүү жөнүндө көп жаза берет экенсиз. Сүйүү жөнүндө жазам, бирок мен сүйүү жөнүндө бул Манас менин ураным деген бул патриоттук китебим экен, окуучуларга да арналып кетет. Энелерге арнапкан. Сөзсүз эжеке. Өмүрүм көктөм гүлү, 40 жаштан өткөндөгү, түшүмөн кетпейт энем, жүргөндөй менде көнү. Басса да бетке бырыш, аралап чачка күмүш, азыр да кыйын мага энесиз өмүр сүрүш. Балдарым бой жетсе да, түйшөлгөн ой кетсе да, төрүмдө жетишпейсиз, чачыла той берсем да. Кудайдан кийин эле, ордузо бийгене, эми мен балдарыма сүйүүдөн курдум кеме. Түйшүктү кенебеген, сүйүүсү ченелбеген, балдарын картайтпаган, эң кыйын эне деген. Сөзсүз эжеке. Ушу мен сүйүүмдүн баары көбүнчөсүн ошо мен ата энеден эрте калып, анан баягы сүйүүмдү көбүнчө сүйүүм ата энеге арналып калган болуш керек. Азыр балдарыма деп коем, сүйүүмдүн көбүнчөсү балдарыма, энеме. Сонун майнысы жакшы чыгармалар. Балдарыңыздан жазган уулуңуз, кызыңыз жазабы сизге, жолуңуз улап? Кызым азыр 25ке чыгып, неберем бар, буюрса анан. Кызым мектепте окуп атканда жазчу. Азыр орусча класс окуган, орусча да жазчу, кыргызча да жазчу. Азыр эми эне болуп, өзү аскер кызматкери, декретте отурат. Күйөө балам экөөтөн аскер кызматкер, анан
баягы чыгармачылыктан алыстап кетти окшойт. Анан жомок жазчу, жомок айтып берчү, оюндан чыгарыпчы. Баары бир деле энеден кетет экен да. Азыр балам 4-класста окуйт, ошо 19-мектепте. Анан балам анан жүрбөйсүң менен эфирге ырларыңан окуп бербейсиң десем, жок, өзүңүз эле барыңыз дейт. Азыр уялып, жаш кезде бир аз тартынып турса керек. Анан ыр жазат мындай, эжей ыр жазып берип койчу мага арнап десе, дароо эле жазат. Дароо эле жазат. Демек, буюрса келечекте жакшы чыгармаларды жаратса болот экен, сиздин жолуңузду. Ана сиз жандан бери суранып атасыз. Сүйүү темасын алгачкы сезимди окуп берейин, мектептеги. Мен ал кезде окуучумун кишине, жарык түшүп биздин класс ичине. Бапакай бакырайган көздөрү, жигит келди толо элек күчүнө. Балалыктын сезимдери ойгонуп, ал жөнүндө жүрдүм иштен толгонуп, жүрөгүмө ашыктыктын элебин жагып алып, тиктейман ойлонуп. Шаардык бала экенине ынанып, бирге окудум жылуу сезим куралып, көпкө узабай кетип калды кайрадан окууларын башка жерден улантып. Кокусунан, атыңды угуп айылдан, ээлеп алды сезимдеги кайырмаң, классташтар отурганда жолугуп, кирип келдиң дастарконго жайылган. Өзгөрүптүр, бойго келип жетилген, мен мугалим жап-жаш элем керилген. Баягыдай эмес экен ал жигит, аппак эмес, кара жүздүү келишкен. Элесимде калган эле ак жигит, көңүлүмдү өңү койду чөктүрүп, сезимдерин, ашыктыгын билдирди, жооп ала албай үйгө жүрдү жеткирип. Өңү кара болгон менен сезими, аруу эле, сүттөй эле апакай. Буларымда багы мектептеги кездеги ырларым, ырымдагы. Анан багы эң алгачкы сезимим. Ошону апакай балдарды жакшы көрсөк керек да, айылдык кыздарчы. Шаардык балдар апакай болуп келет го. Ошондо ашык болсом керек да, анан кийин багы мугалим болуп иштеп калдым айылдан. Ошо бала келип атпай, классташтар менен чогуч. Демек бул болгон окуяны эле баяндап жазып койгон ырыңыз, Анан ошондон кара жүзү болуп келди да. Бирок мен ырымда айткандай, сезимдер аруу, апакай дегендей, биринчи сезим уже тоок сүйүү болуп кеткен дегендей. Негизи эле ошол мектеп кезинде болсо керек баарынын эле биринчи сезими, биринчи кандай сиз айткандай сүйүүсү деп койсок болот. Анан көпчүлүк эле ошол жаш кезинде ошол биринчи сүйүүсүн арнап ыр жазса керек деп ойлойбуз. Окшошсо деле, окшошпосо делечи. Айтасыз. Дагы бир чыгарма окуп берейин деп турасыз, Анан мен жөнүндө жана кеңирирээк сураганда жооп бере албай атпаймынбы? Ошо мен жөнүндө анда бизге керек эмес тирүүлүк деген ырма батырып койгом, ошону окуп берейинчи. Руксат берсеңиз. 34-тө солкулдаган жаш жигит, бул менин атам. Келинчеги 32 жаштарда 5 жүжөсүн таштап коюп кетишкен асыл жандар жанаш учуп асманга. Андан бери далай суулар шаркырап, таңдар атты түрүүлөргө жаркырап, төртөө эркек арасында бир талгыз таенеси багып алган асырап. Кийин бүтүн курсактары ток болгон, көкүрөк ач, ичке арман жык толгон, мээримине суусап өткөн балалык ата-эненин ордун издеп жоктоткон. 5 бир тууган жетилишти чоңойду, тарбиялуу, билимдери жогору, 40тан ашып өзүлөрү ата-эне, үй бүлө бар, балдары да төрөлдү. Дарак соолуп, көчөттөрү бак болду, мөмө байлап куруу эмес шак толду, таененин кесип эле мугалим, зор эмгегин актай турган чак болду. Зор эмгектин ээсин өтсөк бактабай, энебиздин эмчек сүтүн актабай, анда бизге керек эмес тирүүлүк, ата журттун салтын жүрсөк сактабай. 5 бир тууган, 5өөбүз тең чоңойдук, милдетибиз эне мээримин аппак сүттү актамай. Бул таенебизге ыраазычылык да. 5 бир тууганбыз да, 5 бир тууган. Демек,
Үйүлөдө жалгыз кызсыз, Эки агам, эки иним бар, ортосунда мен. Абдан сонун эжеке, абдан сонун чыгармаларыңыз, абдан сонун жетишкендиктериңиз, аябай бир курч сөздөр менен, маанилүү сөздөр менен жазылган ырлар. Анан ушул алган сыйлыктарыңызга токтолгубуз келип турат. Кайсыл убакыттарда алдыңыз, кандай эмгектин артынан алдыңыз? Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыктын ээсисиз, анан алтын сыя сыйлыгынын ээсисиз. Ошолор жөнүндө бир аз маалымат берип кетсеңиз. Бул мына Манас бен Нураным деген китепти чыгарганда 50 мектепте иштеп жүргөм, Бишкек шаарындагы 50 жалпы билим берүү мектебинде. Ошондо ошол жерден ушул классыбыз менен, ошо мектеп жааматы менен поэзия кечесин уюштуруп өткөргөнбүз окуучулар менен бирге. Анан ошол кезде Дөөлөтбек деген аксакалдар кеңешинин башчысы да ошол агай келип Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкты тапшырды. Андан сырткары ошо Гүлсайра Момунова деген эл акыны билесиздер да. Ошол апа менин тирүү кезинде менин устатым да болду. Мени мындай жетелеп жүрүп, жол көрсөтүп, ак ниеттүүлүккө аябай пейилгенен эле да. Мен ошол апанын акыл насаатын айтып, жана окуучуларымдай болуп, ошол ападан мен да үлгү алгым келип, мындай бапырагым келип ошондой болот да. Анан ошол мен устатым катары ал киши менен дагы жакшы мамиледе болчу экен. Анан тирүү кезинде ушул кыз карап койчу деген экен да. Анан ошол киши дагы баягы эже апабыздын аманатын аткарып, ошо сыйлыкты берип, ушул Гүлсара ападай бол, эл акыны бол деп, чыгаан инсан бол деп батасын берип, ушул чоң үмүт менен ушул сыйлыкты сыйлады десем болот. Бул алтын сыя сыйлыгын Бактыгүл Курманбаева деген эжекебиз өзүнүн тобу бар, баягы азыркы акындар өз киндигин өзү кесип калбадыкпы? Бизде эч ким мындай өкмөт тарабынан деле жардам берилбей калган, каралбай калган учурда болбоду. Анан ошол кезде ошо эже өзүнүн тобун уюштуруп, анан конкурс уюштурганда, мына ушул алтын сыя конкурста Айсалкын Сыдыкбекова эже деген комиссия мүчөсү болуп, ошол эже бердирген алтын сыя сыйлыгы. Бул жазуучулар союзунун болсо, жаңы эле тагындык, 1 айга жетип жетелек десем болот. Буюрса, Кыргызстандын жазуучулар союзуна мүчө болдум. Булардын бардыгы тең бир чекеси сыймык, бир чекеси чоң, мойнумдагы жүк, жоопкерчилик деп эсептейм. Анан муну тагынып алып эле анан баарын таштап койсом, бул Кудайга да жакпайт, болбойт да ошол. Алдыда эми кандай дагы бир китеп, бир жыйнак же болбосо эмне жөнүндө иштеп, изилденип, эмгектенип турасыз? Негизи мен алдымда көп мындай ой менен кыялдансам, астымда чоң максаттарым бар. Анан ушул мугалимдик кесибинде дагы, ушул акындык, жазуучулук кесипти деп коем да, өнөрдү дагы бир алып кеткенге аракет кылып атам. Анан бир эле ыр жаатында эмес, өзүмдү мындай кара сөз, проза жагынан да сынап көрүүнү чечип атам. Анан албетте баягы патриоттук ырлар, анан азыр көбүнчөсүн ошо сүйүү жөнүндө ырларды көп суранышат. Анан акындардын көбүнчөсү мага сунушташат да. Азыр негизи ошо сүйүү жөнүндө ырлар, негизи баарыбыз эле сүйүүдөн жаралганбыз да. Ошо жөнүндө көбүрөөк жаз деп, чеме жашың өтүп кетелекте жаз дейт да. Анан таптакыр жашың өтүп кеткенде сүй жөнүндө ырлар да келбей калат депчи. Анан ошо сүй жөнүндө, махабат жөнүндө ырларды жазып, адамдардын көңүлүн көтөрүп, жүрөктөрүнө да сүй берип ыр аркылуу ошо көп ыр аркылуу эле көптөгөн бир сөздү бир айтылуучу максатты түшүндүрүп айтып койсо болот, Анан жүрөктөрүн агартып дегендей ыр аркылуу бир эле окуучуларды эмес, ыр аркылуу адамдар да тарбияланышы мүмкүн дегендей. Мен мугалиммин, мен эми тарбияланып калдым деп, толук тарбияландым деп да айта албайм да. Баягы Чыңгыз Айтматов айткандай, адам
кандай эле күн сайын адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Адамга эң кыйын күн сайын адам болуш дегендей. Мен дагы өзүмдү азыркыга чейин тарбиялайм. Дагы эмнем жетишпейт. Мен окуучуларга дагы кандай болуш керекмин, кандай тарбия бериш керекмин, кандай болгондо окуучулар менин тарбиямды сиңирип алат, билимимди сиңирип алат деген ойдун үстүндө өзүмдү дайыма тарбиялуу алып жүргөнгө дайыма аракеттенем, үстүмдөн иштейм. Чыгармаларым дагы ошондой болсун дейм да. Таза болсун деп. Негизи биздин күндө азыр ар бир инсанга эле өз үстүндө иштөө, өзүн өзү өнүктүрүү кемчилик болбойт, маанилүү бир нерсе десек болот. Ал эми сизге убактыбыз кыскарып жататканына байланыштуу келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Көптөгөн ушундай жагымдуу чыгармаларды күтөбүз. Дагы да ошол жакында эле Кыргызстан Жазуучулар союзуна мүчө болуп кирдиңиз. Ал жактан да ишиңизге ийгилик, көптөгөн сыйлыктардын ээси болуңуз. Кыргыз элине көптөгөн жакшы бир китептерди жана ошондой эле билим чөйрөсүндө дагы ардактуу кесиптин ээсисиз. Ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз, балдарыңыз, сиз окуткан балдар ийгиликтүү бир Кыргыздын элине, жерине кызмат кылган бир инсандардан болсун деп каалап кетмекчибиз. Сизге бул жака кайрылып, өзүңүздүн саламыңызды жолдоп, же болбосо элге кайрылсаңыз болот. Сиздерге да чоң рахмат. Мени ушулай эфирге чакырып, конок кылгандарыңыздарга чоң рахмат. Анан сиздин апаңыз мугалим экен да. Ошол эфирден пайдаланып, апа сизге чоң рахмат, ушундай уулду тарбиялап, эр жеткизгениңизге. Бул дагы баягы сиздин салымыңыз, коомго кошкон чоң салымыңыз. Балаңызды дагы ушундай тарбиялуу өстүрүптүрсүз. Сизден канча окуучулар өстү дегендей. Сизге чоң салам айтам эң биринчи. Анан ден соолугуңуз болсун, өмүрүңүз узун болсун, ушу балдарыңыздын жыргалчылыгын көрүңүз. Анан дагы мен өзүмдүн тааныштарыма, баягы тайнем көзөтүп кеткендей тайжелерим бар, өзүм апам болуп калды, ошол эжелериме, агаларыма, бир туугандарыма. Андан сырткары 50-чү мектептин, Бишкек шаарында 50-чү жалпы билим берүү орто мектебинин жамаатына, 19-чу жалпы билим берүү мектебинин жамаатына, ошондой эле окуучуларымдын ата-энелерине, баардыгына мени тааныган досторума, калемдештериме салам жолдойм. Эң башкысы ден соолук болсун, өмүрүбүз узун болсун, жашообуз бейпил болсун, заманыбыз тынчтыкта болсун. Ооба эжеке, сизге да терең ыраазычылык, ар дайым бар болуңуз, аман болуңуз, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай жагымдуу маектен кийин биз өзүбүздү улайбыз. Биздин конокто Жазуучулар союзунун мүчөсү, көптөгөн китептердин автору Айнура Мамытова болду. Ал эми жагымдуу чыгармадан кийин биз кайрадан сиздер менен жүз көрүшөбүз.